Саламатсызбы урматтуу угарман жана көрөрман, кайрадан баарын сүйлөшөбүз программасында угушуп көрүшүп турабыз. Мен аты жөнүм Түмөнбаев Жинабек уулу. Биз бүгүн дагы коомчулукка таанымал бир инсан менен маек курмакчыбыз. Студиябыздын бүгүнкү коногу Дордой ассоциациясынын президенти, меценат, коомдук ишмер Аскар Салымбеков агай бар. Аскар Маткабыч, студиябызга кош келиңиз. Жакшы, саламатсыздар. Адегенде эле бул маселеден баштасак, нарындагы ушул курулат турган эркин экономикалык аймак же логистикалык борбор ушул азыр коомчулукта талкууга түштү. Анан бирок бул тармак сизге аябагандай жакын. Бир ишкер катары, ошол эле учурда бир бизнести түшүнгөн адам катары, анан саясат жагында билген инсан катары сиз бул долбоорго көз карашыңыз кандай? Азыркы биздин өлкөбүздүн кырдаалын карап көрсөк, баарыбыз эле ушул экономиканы өнүктүрүп, жашоо шарттарыбызды оңойлуу деген сөз дегерегинде болуп атпайбы? Ошол бизге ушул тез ыкчамындай жылбай атканын экономиканын депчи. Анан кийин экономика качан жылат? Экономика ошол тынч өлкөлөрдө, стабилдүү өлкөлөрдө экономикага биринчи орун коюлган өлкөлөрдө, экономиканан кийин ошо саясатты, башка идеологияны жана социалдык маселелерди сүйрөөчү ошо экономика болуп атпайбы? Баягы арабаны ат сүйрөш керек. Биздин өлкөдө мындай тилекке каршы ошол биздин арабабыз дайыма алдыда болуп атат да, саясат алдыда болуп, анан кийин ушул ат башынын жанагы логистикалык борбордун тегерегинде дагы саясатташып кеткени байкалып турат. Экономиканы өндүрөлү десек, баардык өлкөлөр инвестиция керек. Ички инвестициялар, анан тышкы инвестициялар. Тышкы жана түз инвестициялар деп коет. Бул жанагы частный адамдар, өз бизнесмендер өзүнүн акчасы менен келип, ошол мамлекетке кайсы экономикалык проектлерге өзүнүн салымын кошуп, анан иштей башташат. Ар бир бизнесмен жөнөкөй акчаны баягы салып эле, анан кийин сапырып, баягы андайга эч ким барбайт. Ошо бир пайдалайын деген жерге барышат да. Ошо бул жерде инвестицияга Кытайдагы кандай өнүгүп атат, Америкадагы, Россиядагы, башка чоң өлкөлөрдүн баары муктаж. Өнүккөн мамлекеттер муктаж. Бизди айтпай эле коеюн, бизге өтө муктаждуу инвестициялар керек. Анан ушул нарындагы жана ат башы районундагы инвестициялык проектти салынабыз дегенге мен деле сүйүндүм. Ошончо акчасы менен келип тобокелге салып, келип ошол жерде иштейин, ошол жердеги жумушчу орундарды түзөлү. Ошол жерге канча жумушчу орун түзүлсө, ошо миграция да токтойт, салык маселеси да көп маселелер чечилет. Анан кийин казынабыз болсо, анан кийин мынакей пенсия деген маселелер бар, айлык маяна деген маселелер бар, стипендия, пособие деген баары ушул. Баарыбыз айтып атпайбы, качан көбөйтөсүңөр, качан көбөйтөсүңөр. Анан кийин экономикабызда жана жылыштар болбосо, ал эч качан көбөйбөйт. Жана девальвация деген дагы бир эме бар, инфляция деген эмелер бар. Ошонун баардыгы бүт таасирин тийгизип, азыркы алып аткан айлыктарыбыз эме болуп атпайбы, инфляцияга дагы учурап, баалар көбөйүп атат, өсүп атат. Ошого биз туруштук беришибиз керек да. Ал үчүн мындай күчтүү мындай экономика керек. Биздин мынакей кырдаалды алып келсек, эми бул инвестицияларды тартыш боюнча биз баягы кумтөрдөн оозубуз күйүп калбадыбы? Ошондон кийин элибиз дагы кабатыр болуп эле, тиги кимиси келсе деле баягы генди иштетсе деле келип ошол жерден экологиябыз кандай болуп атат, кандай шарт менен келип атышат, туура келдиби, коррупционный схемалар жокпу деген нерселерди көтөрүп атат. Бул туура эле маселелер. Бирок баягы мынакей гендер боюнча эми баягы уран деп уранды токтоттук, туурабы? Анан кийин эми морекил ат башыдагы ошол эле ээн талаада эле баягы тиги айыл апалардан деле алысыраак жерде. Границанын ошол жерде ошол эркин экономикалык зона экен. Ошол жерде жанагындай салык льготалар бар экен деп анан кийин инвестор келип атпайбы ошол жерге. Инвестор баардыгын айтып атат, эшик ачык деп атат. Башка биздин ички баягы өсүбүздүн дагы ишкерлерге.
тышкы ишкерлер дагы ошолор менен сүйлөшүүлөр болуп, жанагы тиги европалык мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр болуп, ошол жерге жанагы заводдорду коюп, анткени бизде Кыргызстанда чындыгын айтканда электр энергиясы арзан, жумушчу жанагы айлык деген андай азыраак берилет башкаларга. Мына мурун бүт Кытайга өндүрүштү алып келишкен, дүйнө жүзүчү жумуш эмеси күчү арзан депчи. Азыр Кытай кымбаттап кетти эле. Мынакей Вьетнам, Шри-Ланка, Бангладеш ушундай мамлекеттерге кетип атат. Бизге ошол деле ушундай бир жакшы бир мындай эме да, шарт жана инвесторлорго. Анан кийин келип иштеп биздин экономиканы көтөргөнгө анан кийин эми алар кең качкан жок. Наоборот, ошо инвестицияларды алып келип биздин өлкөнүн экономикасын көтөрөлү деп атышат. Ал жерди бияка көчүрүп кете албайт. Анан эртең келип эле баягы Кытай тартып алат деген ал жерде эч кандай биз дүйнөдө жашап атпайбызбы. Биз бүт жана эл аралык бүт уюмдардын баары мүчөсүбүз. Коопсуздук тиги эме уюмда дагы биз мүчөбүз. Анан кийин келип эле басып алат деген биз өзүбүз мамлекетпиз, эгемендүү. Анан дүйнөлүк баягы договорлордун баары иштейт да. Анан кийин кээ бирлер анан кийин мынакей Кытай келип басып алат деген, эртең келип басып алат деген сөздөрдү угуп атам. Ой, андай сөз болсо анда баарыбыз анда бүт дүйнө жүзү тарап кетиш керек. Анан биздин эмелерибиз бар, союзниктерибиз бар. Россия деген бар, мынакей турат Калдаев. Бүт уюмдар менен биз чогуу иштешип атабыз, туурабы? Анан ошондой нерсе кабатырлардан чочубай эле инвестор келип иштеп, ошончолук канчалык жанагындай жумушчу орундары түзүлүп, казынабыз толсо, бул эң эле жакшы нерсе. Мен колдодум. Меселе мурун ошол терминалдарды иштетели деген ушундай бир жакшы ниет менен мен деле ошол жерге ошо терминал ачалы деп ошол жерге суу чыгарган $50,000 салып. Маркум баягы замандаштын жетекчиси Мухтар Өмүракунов тегерегин тоскон. Анда да ошентип саясатташтыргысып анан ал иштебей калбады. Демек мурда эле Анан эми ошонун ат башын эл айтып атат. Кандай ошону иштетпей койдуңар дейт. Канча балдарыбыз, кыздарыбыз азат этип четте иштеп жүрөт дейт. Азыр мага чалып атышат, тиги Россиядан чалып атышат. Ошол жакта жанагындай терминал ачылса бир топ биз кайра келет элек, ошол жакка иштейт элек дешишипчи. Эми биз башка жакта болуп атпайбызбы депчи. Өзүбүздүн жерибизге иштесек. Анан ал жерге ат башын эле эмес, нарын эле эмес, бүт Кыргызстандын эли келип ал жерге көп жанагындай 280 миллион деген бул чоң сумма, ири сумма. Ошону менен анан иштей баштаса бизге эле жакшы. Анан эч кандай чочулабаш керек. Анан эртең жана 100 жылдан кийин эмне болот деген нерсени азыр акта дагы биздин акылдуу, эстүү балдарыбыз бар да, баягы биз түзүп берген нерсени анан кийин бир жакка тияка тарата бермек беле. Биз өзүбүздүн жерибизге салып атабыз. Анан бул жерден эч кабатыр болбой эле мен мынакей акыл эстүү болуп эле мынакей канча бир топ мен деле бир топ салымды коштум мынакей биздин Кыргызстандын экономикасына. Анан кийин мен элиме деле кайрылат элем. Эч кабатыр болбой ошол инвесторлорго жакшы шарт түзүп берели. Түшүнүктүү. Анан бул дагы эми азыр күтүүлөр боюнча Кыргызстандын экономикасын калчаган бир борбор болоору дагы айтылып атат. Бирок азыркы учурда ушул Кыргызстандын экономикасында, элдин бир жумуш менен камсыз болуусунда сиз ээлик кылган Дордой базары турат. Муну бардыгы танбайт эч ким. Анан азыркы учурда бул базар дагы кырдаал кандай? Бир учурда ушул Борбор Азияны дагы колго алып турду эле, бирок казактардын хоргоозу ачылгандан кийин бир суздай түштү деген дагы маалыматтар айтылды. Эми баардык убакыт өтөт экен, доор алмашат экен. Мынакей 21-жыл мынакей цифровизация деген, жанагы IT технологиялар кирип, жана интернет торговля деген башталып, жана Amazon тиги билесиңер, Джек Ма деген дүйнөдө баягы бирден бир чоң баягы миллиардер болуп калбадыбы? Ошол интернет торговля менен, туурабы? Анан ошондой жаңы технологиялар чыгат экен. Конкуренция да болот экен, мынакей ошол эле Харгос деп коелу. Биздин мынакей Дордой базары 2008-жылы дүйнөнүн 10 ири базарына кирген. Анан эми биздин чыгыш деп коет. Баягы орусча жакшы эме бар термин. Восток
дело тонкое деп. Анан кийин Востокто баягы биздин баягы базарлар менен тиги кайсы кылымдан бери баягы базар менен келет атабыз. Мухаммед пайгамбар дагы өзү соода менен алек болгон киши. Ал киши айткан ырыскы 10 жактан келет. 9'u ошо соода аркылуу келет деп Мухаммед пайгамбардын мынакей айтканы турат. Биздин базарда жасалып турат ошол кире беришинде, дарбазасында. Анын ошол соода деп чыгышта эми баягы цифровизация жана онлайн тиңдей мындай деген баягы соодалар жүрө баштады. Бирок биздин эл келип соода кылышып, базарда сүйлөшүп, соодалашып, товардын баасын чыгарып, ушундай нерсени колу менен мындай кармалап тиги эмне сатып алып атканын сезип, сезмейинче ошондой биздин менталитет, психологиябыз бар. Ошон үчүн бул биздин чыгышта базар бул кала берет. Кээ бирлер айтып ийишпедит, мына Дордо өргөнү калыптыр деп. Дордого барып көргүлө, азыр басарга жана эме орун жок. Тим эле баягы толкучка деп коет го, ошол нерсе деле болуп атат мынакей. Айрыкча мынакей жаңы жылдын алдында, жанагы сентябрда ушундай бир сезондор болот да, тим эле батпай калды. Ар бир орун жок, баягы бош орун жок. Ошон үчүн биздин базарыбыз жакшынакай эле болуп атат. Каргосто малар салып атат, кытайлар менен чогуу салды. Кытай өзүнүн границасынан аябай жакшы эмелерди, инфраструктурасын түздү, казакча канча эмес. Бирок ошону менен кээ бирлер ошо каргоско да кетип атышат. Аны биз эми кантип кармай алабыз, туурабы? Ошон бирок биздин баягы өзүбүздүн базарыбызды дагы баягы карегибиздей сактап, ошо ишкерлер дагы, биз дагы баардыгы ошо бир өзүбүздүн бири-бирибизди түшүнүп, ошол жана Кыргызстандын ушул экономикасы, соода тармагын ошолор тартып атышпайбы чын айтканда. Канча деген 600 миң киши Кыргызстанда соода менен алек болуп атышат. Соода менен жан сактап атышат. Ошон үчүн ошол жерде Дордо өзүнчө бир мындай өзүнүн орду бар да, мындай центровой орду бар. Ошон үчүн биз бүт аракеттерибизди жумшайбыз. Ошол жакта маданияттуу соода болсун, ошол жакта шарттар түзүлсүн, жолдор оң болсун, стоянкалар көбөйсүн, жаңы жанагындай жылуу соода борборлору салынганга мынакей биринчи ошондой соода борбору контейнерный типтен ошондой жылуу соода борборун өткөнгө азыр салынып, буюрса мынакей жайында ишке берилет. Ошондой шарттарды түзүп берсек, ал жерде да азыркы реалиялар ушундай болуп атпайбы, азыркы көрүнүш баары соода менен адамдарыбыз алек болуп атышпайбы? Ошон үчүн аларга биз шарт түзүп бергенге биз биринчи ыйык милдетибиз. Түшүнүктүү. Анан өзүңүз дагы айтып калдыңыз, азыр ушул санариптешүүдө орунда онлайн соода дагы күчөп атат деп. Сиз дагы бир ушул бизнестин тилин билген инсан катары ушул жаңы тармакта дагы мындай бизнести ишмердүүлүгүңүздү жүргүзүп атасызбы? Онлайн соода сатыгын жүргүзгөнгө биз дагы группа түзгөнбүз. Бул онлайнды түзүп өзүнчө мындай кичинекей площадкалар менен түзүлсө болот экен, бирок жанагындай глобалдуу чоң жанагы площадкаларды, жанагындай чоң игроктор, чоң оюнчулар деп коелу, жанагы Amazon, жанагындай Чекманын эмеси кайсы эле, тигил Alibaba. Alibabалар ошолор ээлеп алышты да. Азыр булар российский рынокко да киришти. Алар Америка тиги өз жагын эметсе, бул Азия жагын Alibaba ушундай нерселер менен конкуренцияда кыйын экен чын айтканда. Бирок баягы өзлөрүнүн площадкасы менен, мына, например, биздин Дордой базары тигил Москванын базары менен, башка базарлар менен өзлөрүнүн баягы электронный нерселерин баягы иштеп атышат. Өз ишкерлер да өз бири-бирлери менен иштешет да. Бирок ошону биз системаштырабыз, системага келтиргизип, ошол чогуу баягы мындай бир системага келтиргенге биздин бир өзүнчө группа түзүлгөн. Ошол группа ошол иштеп атат. Жана ошо программисттер ошол программа түзүп, ал жерде жана логистика билесиңерди, ошол жеткирип бериш керек товарды. Товардын туура адресине барыш керек, сапаттуу барыш керек. Баягы тиги эмеден көргөн, интернеттен көргөн товары ошол кандай көрсө ошондой сапаттуу барыш керек да. Анан эле бир жерден сбой болсо, анан кийин ошону бузула баштайт да.
ошол баягы чоң фирмалар ошол сапатына убактысына баягы жеткиргенге ошол эми бул логистика деген өтө чоң аябай наука экен. Логистикадан биздин специалисттер аз, эң эле аз. Мына Россияда деле жок экен. Казакстанда 3%, Өзбекстанда деле 2% логисттер бар экен. Биз жана жаңы ачкан университетке ошо логистикалык факультет ачалы деп атабыз. Ошол мынакей бул жанагы кийим кечелерди жасаган логистиканы, например, ошол кай жерден тигилип аткан жеринен, даже жанагы кайсы тигил пахтадан тигилип атат, кайсы жүндөн тигилип атат, ошонун баардыгын качествосунан баштап ошо логист. Кайсы фабрикада тигилип атат, анан ошо тигилгенин ошо кандай коробкага упаковка болуп атат, кандай машинеге жүктөлүп атат, вагонго жүктөлүп атабы, фураларга жүктөлүп атабы, же болбосо тиги контейнер, тиги жанагы кемелерге жүктөлүп атабы, ошондон баштап анан кандай жетет, анан кайсы базарга барат, кайсы складка барат, анан ошол жерден анан ал жерден кайсы машинелер азыр үйүнө да жеткирип атышпайбы. Ушунун баардыгын отслеживать эткен адамдар аз экен, жок эс экен. Бул кийим кечени айттым. А эгер жанагы айыл чарба продукциясын ошол кандай үрөнсө билип атат. Кандай ошол эме продукция алынып атат, кызылчабы, тиги сабисиби, же болбосо алмасыбы, тиги эмесиби, тиги кигилясыбы, тиги черешнясы. Ошонун баардыгын анан кийин ошо кандай сорттоп, кандай баягы эмесин упаковкасын жасап, упаковкасын кандай машинелерге жүктөп, кайсы жерге холодильникке муздатышка алып барып, ал жерден анан кийин кайра баягы тиги дүкөндөргө, базарларга, анан кийин ар бир үйгө жеткиргенге ушундай нерселер керек экен да. Аябай чоң билим керек экен, терең билим керек экен. Ошондой бир нерселер менен биз дагы ошол ишти алып баралы деп, адам жана онлайн деген айтып кетпедикпи? Бул логистика деген чоң бул эме экен, тармак наука экен да. Түшүнүктүү. Анан албетте ушул Кыргызстанда мени таң калтырган бир статистика. Топ 10 байдын бир тизмесин карадык, адашпасам Акипресс чыгарып турат экен жылда. Анан анын катарында албетте мен сизди баса белгилегим келбейт, бирок көпчүлүк байлар бир саясатта активдүүлүгүн көрсөткөн байлар. Эми мындан улам сурагым келгени, Кыргызстанда саясатка эч тиешең болбой туруп, көзгө басар бир бай болуу мүмкүнбү? Саясатка тиешеси жок болуш керек да. Саясаттан анан байыган эми башкача. Саясатта жүрүп, же болбосо жанагы мамлекеттик бир чоң должносттордо жүрүп, анан кийин байып алган дегендер сөз болуп атпайбы, туурабы? Эми алар может бизнеси бардыр, аны изилдеш керек. Мен алардын баарын эле баягы ошо чиновник болуп жүрүп анан байды дегенден алыспын. Аны изилдеп, аны эл билет дегендей. Анан жерден баягы өз маңдай терең менен баягы азыр ошондой балдар көбөйдү. Биздин баягы жаш ишкерлер ошол кредит алып, ошол жанагы кээ бирде $100 менен баштаган деген балдар азыр жакшынакай бутуна туруп уже көп нерселерге, айрыкча цифровизация, IT технологиялар боюнча мына сайт деле ачылып атат, ушундай көп нерселер болуп атпайбы? Ушундагынан бутуна туруп азыр жакшы баягы чоң бизнесмендерге айлангандар болот. Мына курулуш компаниялары кандай кетип атат, катуу. Жөн эле баягы тиги университетти бүткөн балдар ошо курулуш компаниясын түзүшүп, тиги Россияда болобу, ошо бизде болобу, түзүп алышып атат. Чоң баягы курулуш компанияларды ошо жетиктеп калышты. Мына чоң турак жай комплекстерди сала башташты. Мындай айтып келсек. Андай балдар бар. Анан бизде жалаң саясат аркылуу, же чиновничество аркылуу дегенден алыспыз. Азыр көбүнчөсү түшүнүп калышпады. Азыр баягындай убакыт кетти баягы. Биринчи баягы башаламандык болуп аткан кезде, эгемендүүлүк алып, союз таркап аткан кезде завод, фабрикалар баягы эмеге кетип приватизация болуп, ошондойлор кетпеди азырчы. Азыр эми ошол өзүңдүн маңдай терең менен, өзүңдүн билимиң менен ошол бир бизнеске жетишкендердин саны көбөйгөндөн көбөй баштап атат. Анан мен дагы ушу кайрылат элем, ушул көбүнчө баягы ошо бизнеске көбүрөөк көңүл бурса биздин балдарыбыз. Анан кийин өсүп деле биринчи баштап кеткенден деле өтө кыйынчылыктар болот. Биринчи ошол өсүп көстөгөн ошол бир бизнести бир жакка барып иштеп, ошол бир чоң компанияга иштеп,
ал жерден баягы ийне жибин билип ошентип анан кийин көбүнчө ошол бизнесмендер ошентип чыгып кетип атпайбы, бөлүнүп кеткенге баягы туура эле көз караш керек. Ошол кийин бала бөлүнүп ошол жаңы өсүүнүн жолу менен кетип атса, ага мен өзүмдү айтайын, эгер башка бир бизнес ачайын тигиндей ачык жол, ачык. Мен даже приветствую. Болду, үйрөндүңбү балам? Дагы өзүң кете аласыңбы? Кете алам. Анда кетсең да давай. Ачык жол деп баягы батабызды берип, ушундай колдош керек да.